Bir koşunabız бар болчу. Адамдар менен бат тил табышкан элпек, карым катнашы жакшы кишилер. Бир күнү көчөгө чыксам, ошол кошуна мунаасын бир жака жолго чыкканга даярдап жатыптыр. Жакын барып, көңүл болуп карадым. Унаасынын арткы орундугунда 20 кутудан ашуун шоколад бар экен. Кошунама салам берип, жолуңуз болсун, кайда жөнөдүңүз? Кошуна дедим. Саламыма алик алып, мага жылмайды. Мага жылмайып күлгөнүн түшүнбөдүм. Мага жардамдашып жибересизби деди. Мен ага мейли, бирок алыс жер эмеспи дедим. Жок, Алла буйруса кеч калбай кайтабыз деди. Өзүбүз жашаган айылдан орточо ылдамдык менен жарым сааттан ашуун жол жүрүп, бир айылга жеттик. Ал жердеги үйлөр өтө аянычтуу, начар абалда экен. Ал жердеги үйлөр кээдей адамдардык экени билинип турду. Кошуна мунаасын токтотту. Түштүк, шоколаддарды колуна алды. Биринчи эшикти кактык. Эшикти көпчүлүк жаш балдар ачышты. Алар кишини көрүп, аябай кубанып кетишти. Апаларына чуркашып, шоколадчы байке келди деп чакырышты. Аларга бир куту шоколадты берип, жаш балдар менен бир аз сүйлөшүп, анан кетүүгө уруксат сурады. Экинчи эшикти каккылады. Эшикти картайган чоң эне ачты. Ал кишиге Алла сизге бейиш эшиктерин ачсын, мөмөлөрү менен сыйласын. Уулум, сиз бизди эстеген экенсиз. Сизди Алла эстесин деп дуа берди. Аларга дагы бир куту шоколад берди да кетүүгө уруксат сурады. Ошентип олтуруп, ар бир эшиктен эң жакшы дубалар, ыраазычылык билдирген сөздөр угулду. Шоколаддарды таркатып бүтүп, унага олтуруп, үйүбүзгө карай жол алдык. Мен өтө таң калууда элем. Ага кошуна, сизден Алла ыраазы болсун. Аябай жакшы иш кылдыңыз да, бирок бир суроо туулду. Эмнеге аларга ошол бир куту шоколаддын акчасын эле берип койбойсуз? Алар өздөрү каалаган нерселерин алышат беле дедим. Суроомо таң калып, ал күлүп жиберди. Аркы орундукта карап, калган бир куту шоколадды алып мага берди. Ач аны деди. Мен аны ачып көрдүм. Кутунун ичинде шоколад менен бирге үстү оролгон акча да бар эле. Менин таң калуум дагы көбөйдү. Эмнеге акчаны ушундай эле берип койбодуңуз? Кошуна дедим. Ал адаттагыдай жылмайып, мен шоколадты жакшы көрөм. Ар күнү жеймин. Алла Таала Куранда жакшылыкка өзүңөр сүйгөн нерселерди садака кылмайынча жете албайсыңар. Кандай гана нерсени садака кылсаңар, Алла билүүнчү деп айткан. Кедейлердин да биздин жегибиз келген нерседен жегилери келет деди. Дүнүйө иштери байлыктын түрүнө карап өз өлчөмү менен болот. Темир тоннада, мөмөк килограммда, алтын граммда өлчөнөт. Бирок акыреттин амалдары болсо өлчөмдө кыпындай нерселер менен айырмаланат деди. Алла Таала Куранда ким кыпын салмагындай жакшылык кылган болсо аны көрөт, ким кыпын салмагындай жамандык жасаган болсо ошону көрөт деп айткан.